Биздин каналга подписаться деген кнопканы басып, 10 000 сом акча утуп алыңыз. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, сизди президент кылып шайлаган эл керекпи же бети бетондой болгон мэр керекпи деп мынакей Facebook'та Кыргылай Бекмуратова деген активист эжебиз сүйлөп чыкты. Мынакей Оштун мэрин караңыздар. Бир жакты бүтүрүп экинчи жакка өтөт. Эл менен аралашып жөнөкөй болуп жүрөт. Ал эми Бишкектин мэри болсо элди көзгө илбей, өзү каалаганын кылып, элдерди сыздатып жүрөт деп ушундай кайрылуу жасап туруп, ушул видеону аягына чейин көрүп, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Мен бүгүнкү темамды да ушинтип койдум. Урматтуу ажообуз, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, сизге сизди шайлаган эл керекпи же ушундай бети бетондой болгон эки жолу келип Бишкекти бир өйдө кылбастан элди кыйнаган мэр керекпи деген аталышта кайрылуу жасап атам. Ушунчалык кыйналдык. Урматтуу ажоо, сиздер го кызматтык унаалар менен басып жүрөсүздөр. Урматтуу мэрибиз дагы кызматтык унаа менен барат каалаган жеринде. Менден башка көрөрмандар жазып жаткандай костюмчумду кийип кычырап, эмне десе баары даяр. Бирок Бишкек шаарынын тургундары абдан кыйналды. Бир эле тарапты, бир өзү чарбагер эмес экен, чарбачыл. Мисалы үчүн бир чарбагер өзүнүн кызматын, өзүнүн ишин жакшы билген мэр болгондо бир жакты бүтүрүп, анан экинчи жакка өтсө жакшы болмок. Бишкекте 3 миллионго жакын калк болуп калды. Эмне үчүн сиздер 3 миллион калктын укугун тебелеп, убагын урдап, ушунчалык кордойсуздар? Ага сиздин дагы көзүңүз көрүп атса керек, урматтуу ажообуз, урматтуу эл күйөрмандары, эл башкарган, журт башкаргандар, тыгындар боюнча айтсам. Кечинде мен ооруп жатсам, мага келе тургандар 5 сааттаран келди. Бул эмне деген тирүүнүн коордугу, тирүүнүн тозогу. Айланайын, Садыр Нуркожоевич, мэр, сиз эми элдин немесисизби, элдин душманысызбы? Эмне үчүн ушул элементарный нерсени чече албайсыз? Эл кыйналды. Эсиңер барда этеңиңер жапкыла. Элди кыйнай бербегиле. Элдин кыйынчылык өтө көк ташта тийгенде эл эмне болорун талай жолу көрсөткөн. Элде өчүңөр болсо башка жактан алгыла, бирок монтип кыйнап, тыгындарды жасалма жол менен тыгындарды өстүрүп, элди кыйнабагыла. Жумушчулар, бечаралар таң эртең 6-да туруп 9-га араң жетип келет. Анда дагы булар кечигип калса, түшүнүк кат жазат. Биринчи түшүнүк катты сиз жазыңыз, урматтуу мэр. Элге ушундай ыңгайсыз абалды шартты түзгөнүңүз үчүн. Түшүнүк кат эмес эле кызматтан кетиңиз өз арызыңыз менен. Сизди аябай Садыр Нуркожоевич жакшы көрөт экен. Билем, Садыр Нуркожоевичти биз колдоп жүргөндө, азыркы жанында жүргөн мэр болгон бүт азыр тим эле жанында жүрүп Садыр Нуркожоевичтин шилекейлеш болгондорун бирөөңдү да көргөн эмеспиз. Мен эми ушул сөздү дайым айтам, кылсаң колко кылбай кыл, кылган болсоң өзүмө туура, мен өзүмө, бирок мен элимдин да ажыргалчылык үчүн кылганбыз да. Мамлекетибиздин келечегинде ушу кумтөрдү алса, алтын аяктан суу ичип, тышкы карыздардан кутулабыз деп жасаганбыз. Биз монтип бетондой, бети бетондой мэрлерди алып келип алып, элди кыйнасын деп кылган эмеспиз бул аракеттерибизди. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуркожоевич, мэриңизди кетирсеңиз кетирип, кетирбей турган болсоңуз тартипке салып, катуу сөгүштү жана кызматтан четтетүүнү Бишкектен баштаңыз. Оштун мэри жалпылдап, жаркылдап иштеп атса, ага катуу сөгүш бермиш болуп, анан ырсаңдап кайра сыйлык бермиш. Бул не деген бул уятсыздык. Президентибизге жеткирүүгө, ошондой эле мэр өзүңүз эле жыйынтык чыгарыңыз. Же кетип калыңыз, же бир ишиңизден жыйынтык чыгарып, ушу тыгынды жок кылыңыз. Абдан эл кыйналып кетти. Убал, окуучуларга убал, окуучуларга. Ушул алып болгон ишиңиз басып кетишим керекмиш. Ушул аркамда турган эжекебизге жардам керек экен. Колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер.
Şu 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган менебизден? 2022'den beri tutum kakşa olup kurt жегендей болуп чукуп жегендей болуп какша ооруйт эле да. Анан 2022-23 вообще болбой калдым да. Азыр эми Аксап басып анан кийин 2024 төрөгөндөн кийин төрөйлөк деле баспай калдым да вообще. Нарону, берону кыскасы болом деп. Операция жолунда жатып мени алып келдим да. Ondan operasiya oldum 2024 avgustda. Bu yıl 1 yıl oldu da. эмнени каалайсың ушун? Hem şu alıp olan işiniz basıp geçişim gerekmiş. Yollarım geleceğini. Ondan yola düşünmek öyle.